Саламатсыздарбы биздин кадырман замандаштар жана радио угармандарыбыз бар. Радио угармандар, ошондой эле көрүүчүлөрүбүз, жалпыңыздар менен кайрадан амандашып, биз Саламат клуб YouTube каналындагы кийинки видео чыгарылышыбызга жалпыңыздарды кош келиңиздер деп чакырам. Аты жөнүм Айнура Миназарова жана достор, бизде бүгүн коногубуз бар. Сиздер менен бирге дагы да болсо балдарыбыздын келечеги, балдарыбыздын саламаттуу денеси үчүн кам көрүп, дагы келечектеги видеону сунуштайбыз. Бүгүнкү төрүбүздүн коногу Калия Туратбековна, эне жана баланы коргоо улуттук борборунун педиатр аллергологу. Кош келипсиз. Саламатсызбы? Кутман күнүңүз менен. Маанайыңыз жакшыбы? Ооба, абдан жакшы. Сиз сурагандан кийин өтө жакшы болуп кетти. Кубанычтамын. Калия Туратбековна, биз сизде менен мурунку көрүүлөрдө дагы сөз кылгандай эле, биз дагы бүгүн ымыркайлар, балдар темасына дагы сөз токтололу деп турабыз. Анткени педиатр аллерголог болгондуктан негизи эле ар бир ата эненин негизги максаты бул баласынын саламаттуу чоңоюшу эмеспи? Ошондуктан бүгүнкү биз көрөрмандарыбызга сунуштай турган тема бул мындай. Баланын табити начарлап кетсе, баягы 2 жаштан 5-6 жашка чейинки баланы деп алалы. Биз конкреттүү түрдө табити начарлап, жакшы тамак ичпей калса, эмне кылыш керек? Эне ата кандай жардам бере алат? Негизи эле эмне себептен табити начарлап кетет? Сөзсүз түрүндө биз биринчиден билишибиз керек эмне себептен, эмне себеп алып келди баланын табити начарлап калган учургачы. Бул кайсы себеп болушу мүмкүн? Биринчиден бул анемия, кан аз болсо, ошол себепте дагы баланын табити начарлап калат. Анемия болгондо темир жетишсиз учурундагысында. Темир жетишсиз учурунда дагы ошондой болот да. Бул биринчи учурдан биз эмне кылабыз? Биз канга анализге жөнөтөбүз. Ата эне баары баласынын канын тапшырдырат. Кан тапшыргандан кийин биз ал жерден гемоглобинин карайбыз да. Гемоглобини кандай экен? Балким гемоглобини ылдый болсо, анемиянын азыр түрлөрү бар. Жеңил анемиясы бар, өтө оор анемия деле бар, бөлүнөт да. Андан кийин биз диагноз коюп туруп, баланы дарылап баштайбыз да. Бул биз эмне беребиз? Биринчи учурдан биз жанакы темир жетишсиз болгондо темирдин дарыларын беребиз да. Бүт дарылардын баары эле баланын канча салмагы канча, ошол салмагына жараша саналып туруп жазылып берет да. Андан кийин эгерде баланын эмеси анемиясы болсо, биз диетаны да түшүндүрүп беребиз. Анткени жанагы краситель кошулган немелерди берсе болбойт. Бала ооруп аткан учурда дагы жанагы темир дарыларын да берсе болбойт, токтотуп туруш керек. Баланы айыктырып туруп, андан кийин дагы улантып кетиш керек да. Андан кийин диета кармап атканда дагы сүт чайды азайтыш керек, анан кара чайды дагы азайтыш керек да. Анткени сүт чайдын ичинде танин бар, танин жанакы железанын баарын кайта жууп салат да, темирдин баарынчы. Ошол үчүн диетаны да сөзсүз түрүндө түшүндүрүп беребиз. Андан кийин балдар жанакы ошо кан жетишсиз болуп атканда темир дарыларын көп ичишет. Балким 1 айдан 3 айга чейин узарып кетиши мүмкүн, же 6 айга чейин да узарып кетиши мүмкүн. Экинчи себеби бул жанакы дененин ичинде, ичегилердин ичинде курт бар болсо, жанакы лямбли, аскариди, таксакары деген курттар бар да. Абдан түрлөрү көп. Түрлөрү абдан көп да, бирок эң мындай аябай азыркы учурда көп чыгып аткан бул лямбли, аскариди, таксакары. Эгерде баланын немесинде курт бар болсо, анда биз кандай билебиз? Аны сөзсүз түрүндө анализге жөнөтөбүз, же богуңда анализге жөнөтөбүз. Анан ошол жерден бизге ошо жыйынтык алып келип туруп айтат да, баланда мындай курттар бар экен. Эгерде андай курттар бар болсо дагы сөзсүз түрүндө биз баланы дарылап баштайбыз. Мында куртка кандай курт бар, ошого жараша да дарылар дагы бар. Бул дарылар да салмакка жараша санап туруп берилет. Курт эгерде бар болсо да диетаны да сөзсүз кармаш керек. Андан кийин биринчи себебин билип туруп, андан кийин дарылап кетиш керек да. Бул эң мындай аябай мындай кеңири таркалган. Андан кийин мындай эң мындай чоң аябай 2 себеп да. Бул же кан жетишсиз, же курттар бар болсо да. Жакшы. Ошондо мындай учурда эне эгерде табити жок болуп калса, мисалы кээде мындай деле болушу мүмкүн да, ооруп калат, ошондон улам анын табити өзү эле азайып калган учур болот. Анан сакайып кеткенден кийин кайра калыбына келип калат. Интоксикация болгон учурда деле сиз деле мен деле тамак жебейм да, шай болуп жатып калабыз да. Ошондой эле балдар дагы, тем более балдар мындай аябай катуу кабыл алышат да. Ошол үчүн тамак ичкиси келбей. Бирок ошол учурда интоксикация болуп аткан учурда деле бала тамак ичкиси келбесе, табити жок болсо, то ата энелер кашык менен жанына отуруп, же сен
жешиң керек деп аябай кыйнашат да. Эч кандай кыйнабай эле коюш керек да. Сууну эле бериш керек да. Баланын жанына отуруп эле аз-аздан сууну эле бериш керек. Анан кийин өзүнүн табити ачылат, ачылганда эле бала өзү эле тамакты сурап баштайт. Жакшы, ыраазычылык айтабыз. Абдан сонун жооп болду. Биз угармандарыбыз жана көрөрмандарыбыз ыраазы болуш керек деп ойлойм. Эгерде ардактуу көрөрмандар сиздерде дагы ушул сыяктуу суроолор бар болсо, сөзсүз түрдө бизде YouTube каналында ушул видеонун алдына комментарий калтырыңыздар. Жоопсуз калтырбаганга убада беребиз. Жалпыңыздар менен кайрадан амандашканча көңүлдүү күн.